Компьютердин түзүлүштөрү маалыматты иштетүүчү түзүлүштөр, маалыматты сактоочу түзүлүштөр, маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр жана маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр болуп эсептелинет. Компьютерди колдонуу менен чечилүүчү тапшырмалар текст документтерин даярдоодо, графикалык сүрөттөлүштөрдү даярдоодо, видео тасмаларын жана музыка материалдарын курап, бир көркөм бүтүн нерсе чыгаруу, электрондук почта, социалдык желилер жана математикалык бухгалтердик эсептеүүлөр болуп эсептелинет. Компьютердин негизги түзүлүштөрү системалык блокто жайгашкан. Системалык блоктун ичинде негизги плата, процессор, видеокарта, оперативдик эс, диск, дисковод, желдеткичтер, кошумча карталар жайгашкан. Ал эми системалык блоктун тышында болсо, ага монитор, клавиатура, чычкан, үн чыгаруучу түзүлүштөр, принтер, модем жана башка ушул сыяктуу нерселер кошулат. Системалык блок функционалдык негизги бөлүгү системалык блок деп аталат. Ал ички жана сырткы түзүлүштөр болуп экиге бөлүнөт. Монитор компьютерде эмне менен иштеп жатканыбызды көрүү үчүн керек. Видеокарта сүрөттөлүшү мониторго берет. Ижара алар UA же NTMA кабели менен туташкан. Клавиатура маалыматты компьютерге киргизүү үчүн арналган. Албетте, клавиатурасыз компьютерди иштетүү кантип болсун. Текст жазуу, оюн ойноо, интернетке кирүү баардык жерде клавиатура эң керектүү нерсе болуп эсептелинет. Чычкан экрандагы курсорду башкаруу үчүн керек. Ары бери жылдырып, файлдарды жана папкаларды ачып, программаларды иштетүүгө жардамчу. Клавиатурасыз иш болбогондой эле, чычкансыз дагы иш жүрбөйт деп эсептелинет. Колонкалар негизинен компьютердин үндөрүн чыгарууга керектелинет. Аны менен музыка угуп, кино көрүп, оюн ойногондо зарыл. Колдонуучулардан башка колонкаларды ким иштетмегиле? Принтер, сканер КФТ, көп функционалдуу түзүлүш, орусча МФУ. Принтер менен сканердин документтерин басып, сканерден өткөрсө болот. КФТ болсо бардык жумушту аткара алат, басып чыгарат, сканерлейт копиясын чыгарат жана башка ушул сыяктуу функцияларды аткара алат.